Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин алдындагы антикоррупциялык стратегияны ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу топтун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасынын алдындагы координациялык жолугуштун коррупцияга каршы аракет боюнча кеңешинин мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору Кайрат Медербекович Осмоналиев Вести KG маалымат агенттигине Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанга бажы алымсыз нефти сатуу менен миллиард сом тегерегинде жоготууга учурап жатат аттуу маалымат билдирген. Регион телеканалдагы Кайрат Осмоналиевдин ошол билдирүүсүн коомчулукка жарыя кылган элек. Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды так аткарып, маалыматтын адилеттүү, ачык болушун эске алып, экинчи тараптын пикирин угуп, коомчулукка жарыя кылып жатабыз. Осмоналиев юридика илимдеринин доктору болгону менен өлкөбүздөгү нефть өндүрүү тармагы боюнча түшүнүгү жеткиликтүү эмес экенин, анын жалган, далилсиз маалыматтарды коомчулукка жарыя кылганы профессионал юристтен жасай турган иш эмес. Ал кал фактылар менен Кыргызнефтегазды кароолоого гана аракет жасаган деп баа берет нефтичилер. Себеби ал жарыялаган фактыларда чындыктын үлүшү жок деп эсептешет. Осмоналиевдин маалыматы жыл сайын нефти жана газ өндүрүүнүн көлөмү орточо эсеп менен 10%га өсүп барат. 2019 жылы 220 000 тонна, ал эми 2020 жылы өндүрүүнүн көлөмү 250 000 тоннаны түзөт. Натыйжада 2 жыл ичинде Кыргызстанда 500 000 тоннага жакын нефть өндүрүлөт деп билдирүү жасайт. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун так маалыматына таянсак, 2018 жылы Кыргызстанда жалпысынан 209,5 миң тонна чийки нефть өндүрүлсө, анын 126 000 тоннасы Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомуна тиешелүү болуп, калган 83,5 миң тоннасы инвестициялык компанияларга таандык болгон. 2019 жылы болсо Кыргызстанда 236,6 миң тонна чийки нефть өндүрүлүп, Кыргызнефтегаз 140,1 миң тоннасына ээ болсо, инвестициялык компаниялар үлүшү 96,5 миң тонна нефтини түзгөн. Демек 2 жылдын көрсөткүчү Осмоналиев айткандай 500 000 тоннага жеткен эмес. Юрист Осмоналиев жаныдан башталган 2020 жылы 250 000 тонна чийки нефть өндүрүлөт деп жыл жыйынтыгы чыга электе так цифраны белгилегени да табышмак. Ушунун өзү эле Осмоналиевдин маалыматы жалган экенин далилдейт. Чет элдик компаниялар Кыргызстанда жоопкерчилиги чектелген коомдордо ЖЧК катташат. Андан соң Кыргызнефтегаз менен достук келишимин түзүшөт. Андан кийин формалдуу түрдө ЖЧК кыргызстандык болуп саналганы менен иш жүзүндө ал 100% чет элдик жеке менчик болуп саналат дейт юрист. Кайрат Осмоналиевдин бул маалыматы дагы чындыкка коошпойт. Бул маселе боюнча Кыргызнефтегаздын адистеринин маалыматы төмөндөгүдөй болуп чыкты. Өз ара ишкердик келишимдеринин негизинде иш алып барган капиталга ээ чет өлкөлүк компаниялар Кыргызстандын мыйзамдарында көрсөтүлгөн тартипте Адилет министрлигинде каттоодон өтүшкөн. Аталган коммерциялык уюмдар ЖЧК, ААК жана ЖАК түрүндө түзүлүп, Кыргыз Республикасынын салык кодексинде каралган салыктардын бардык түрлөрүн, милдеттүү төлөмдөрдү төлөп келишет. Демек, Кыргызнефтегаз ачык акционердик коом менен иштешип жаткан компаниялар чет элдик жеке менчик компаниялар эмес, инвестициялык компаниялар болуп эсептелинет. Мындан сырткары белгилей кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1996 жылдын 26 декабрындагы номер 631 токтому менен Кыргызнефть өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттен ажыратуу жана приватизациялоо концепциясы бекитилген. Ушул концепциянын 3-бөлүмүнүн 5-абзасында нефти жана газ тармагын өнүктүрүү үчүн чет өлкөлүк жана атамекендик инвесторлорду тартуу, тармактын экономикалык жактан эффективдүү өнүгүүсү жана иштөөсүн камсыздоо деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому тарабынан инвесторлорду тартуу үчүн тиешелүү иш-чаралар жасалган. Аракеттеги өз ара ишмердик тууралуу келишимдер Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому жана инвестордук компаниялардын ортосунда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарынын ченемдерине ылайык түзүлгөн. Ушул маалыматтардан кийин Осмоналиевдин жөнөкөй достук келишим түзүшөт дегени караандай калп болуп чыгып калууда. Осмоналиевдин дагы бир калп маалыматы болуп чыкты. Ал 2 жылда 500 000 тонна нефть казылса, бул аралыкта Кыргызстан 25 миллион долларга жакын акчадан кургалат. Анткени 250 000 тонна нефть экспортко кетет. 1 тонна нефтинин 350 доллардан эсептегенде, ал сумманын 12% НДС салыгы 10,5 миллион долларды түзөт. Эгер Казакстандагыдай кылып тоннасына 60 доллардан экспорттук алым киргизилсе, кошумча 15 миллион доллар каражат Кыргызстанга калмак деп элди таң калтырат. Осмоналиевдин айткандары калп экенин расмий документтер менен далилдеп берели. 2019 жылы инвестициялык компаниялар 96,5 миң тонна чийки нефтке ээ болса, Осмоналиев айткандай эле болгон нефтинин баарын чет өлкөгө сатышкан эмес. Болгону 23,1 миң тоннасы гана Кыргызстандан сырткары сатылган. Калган 72,9 миң тонна чийки нефти атамекендик нефтини кайра иштетүүчү заводдорго эле, башкача айтканда ички рынокто сатылыптыр.
Ушул так цифрлар юридика илимдеринин доктору айткан 250 000 тонна нефть экспортко кетет деген маалымат ойдон чыгарылганын далилдейт. Осмоналиев Кыргызстанда нефтини кайра иштетүүчү заводдор бар туруп, чийки нефти башка өлкөгө экспорттолуп жатат деп кейигени да калпиш. Кыргыз Республикасынын салык кодексинде экспортко чыккан товарлардын НДС салыгы алынбай турганы так көрсөтүлүп турат. Осмоналиев муну билсе дагы билмексен болгону же атайлап элдин бүйүрүн кызытуу үчүн эле айтып салганбы? 2011 жылдың 18 декабрындагы эркин соода аймагы боюнча келишим Кыргызстан, Тажикстан менен Өзбекистанга сатылган нефтиге мамлекеттик поштына кое албайт. Муну дагы Осмоналиев жакшы билсе керек. Бул келишимге Россия жана Казакстан өлкөлөрү да кол койгон. Ага карабастан бул эки өлкө Кыргызстанга нефть продуктуларын кошумча алым менен сатышат деп сөзүн улаган юрист. Анын бул сөзү да чындыкка дал келбейт. Анткени Россия Кыргызстанга 2010 жылдын апрель айынан баштап эле нефть продуктуларын кошумча алымсыз эле сатып келет. Кыргыз Республикасынын салык кодексинде экспортко чыккан товарлардын НДС салыгы алынбай турганы так көрсөтүлүп турса, мыйзам нефть өндүргөн мамлекеттик жана инвестициялык компанияларга өндүргөн чийки нефтини каалаган өлкөлөргө сатууга уруксат берсе, муну кантип мыйзамсыз деп атоого болот? Юрист Кайрат Осмоналиев Кыргыз нефтегаз ишканасынын чиновниктеринин ишмердүүлүгүн мамлекетке каршы диверсия жана келишимге жашынган кылмыш деп атады. Кайрат Осмоналиевден туура эмес айткандарын документтер менен далилдеп берели. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коом менен инвестициялык компаниялардын ортосундагы өз ара ишкердик Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бардык комплекстүү талаптарын бекем сактоо менен жүргүзүлүп келет. Түзүлгөн өз ара ишмердик жөнүндөгү контракттарга Кыргыз Республикасынын граждандык кодексинин 971-беренесине ылайык Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун салымы катары инвестициялык компанияларга өзүнүн лицензиялык территорияларын берилүүсү болуп эсептелинет. Ал эми инвестициялык компаниялардын салымы бардык финансылык чыгымдар жана техникалык камсыздоолор болуп эсептелинет. Мындай келишим Кыргызстандын пайдасына түзүлгөн. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому негизинен өзүнүн өндүрүштүк ишмердигин Жалал Абад жана Баткен областарында жайгашкан лицензиялык аймактарында жүргүзөт. Жалал Абад областынын аймактарында өндүрүлгөн чийки нефть толугу менен Жалал Абад шаарында жайгашкан Кыргыз Петролиум компания аттуу нефтти кайра иштетүүчү заводко тапшырылат. Ал эми Баткен областынын Лелек районундагы жайгашкан Карагач лицензиялуу участкасынан айына 1200 тонна өндүрүлгөн нефть 600 километр алыстыкта жайгашкан Жалал Абадтагы нефтини кайра иштетүүчү заводко жеткенче бир кыйла финансылык чыгымдарды алып келет. Мисалы, бир айда Баткенден Жалал Абадка чийки нефти ташуу үчүн 3 миллион сомдон көп чыгым сарпталып, ал бир жылда 40 миллионду түзөт. Лелектеги Карагач нефти өндүрүүчү участкадан алыска аралыкка нефти ташуу экономикалык жактан чыгым болгондуктан атамекендик өндүрүүчүлөргө бир нече ирет коммерциялык сунуш менен кайрылышкан. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн күзгү кышкы мезгилдеринде даярдык көрүү боюнча кабыл алынган токтомдун негизинде Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому Баткен облусунда өндүрүлгөн чийки нефтини Жалал Абадтагы нефтини кайра иштетүүчү заводко ташып, андан өндүрүлгөн мазутту Бишкек жана Ош шаарларына жөнөтүп жатат. СССР кулаган соң көпчүлүк казуу жабдыктары бекитилип, нефти казуу ондогон эсеге азайган. Кыргызстанда нефтини казып алууга жетиштүү мүмкүнчүлүк бар. Болгондо да сөз жаңы кендерди казуу тууралуу эмес, мурда иштеп кайра токтоп калган жерлер тууралуу болууда. Эми Кыргыз нефтегаздын ишенимдүү далилдерине токтололу. Бардык кендер 1960-1975 жылдары ачылган жана алар азыр кен иштетүүнүн акыркы баскычында турушат. Ошондуктан жылдан жылга скважиналардын табигый дебитинин азаюусу жылына 3,5 миңден 5 миң тоннага чейин түзөт. Ишкананын финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн келип чыгып жаңы скважиналарды казуу менен, ошондой эле ар кандай капиталдык жана утурумдук ремонтторду жасоо менен Кыргыз нефтегаз нефть өндүрүүнүн көбөйтүп келүүдө. Ушул эле учурда өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, бир да скважина СССР бузулгандан кийин консервацияланган эмес. Ошондуктан консервациядан чыгарып эле качалка коюп койсо иштей берүүчү бир да скважина жок дейт мындагы адистер. Кыргыз нефтегаз эмгек жамааты жигердүү эмгектенип, 2019 жылдын жыйынтыгы менен Союздун 1975 жылдагы нефти өндүрүү боюнча дүркүрөп турган мезгилиндеги деңгээлине жетишти. Кайрат Осмоналиев айткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ал айткан маалыматтар 2600 адам эмгектенген ишкананын имиджине орду толгуз зыян алып келет. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун экономикалык пайдубалына доо кетирип, анын инвесторлору үчүн терс таасирин тийгизет. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун профсоюздук комитети Осмоналиевдин маалыматынан кийин жыйналыш өткөрүп, күн-түн дебей иштеп, акыркы 3 жылдан бери өсүштү камсыз кылган жумушчулардын ийгилиги текке кетирген юристтин билдирүүсүн куру доомат. Ийгиликтүү иштеп жаткан ишкана
компаниянын эмгек жамааттын беделине шек келтирди. 2600 жумушчунун ар бирине моралдык чыгым катары 10 000 сомдон доо коюп сотко кайрылуу чечимин кабыл алышыптыр. Эми юридика илимдеринин доктору айткан маалыматтарын сотко далилдей албаса, Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жумушчуларына 26 миллион сомдон ашык доого жыгылат. Ошондой эле Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому профсоюздар комитети жалган маалымат тараткан Кайрат Осмоналиевдин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 344-беренесинин негизинде чара көрүү боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазып кайрылышты. Алардын арызы кылмыштарды жана жооруктарды каттоо бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталууда. Жана ошондой эле Кыргызнефтегаздын пикирин эске албай туруп эле бир тараптуу маалымат тараткан массалык маалымат каражаттарынын үстүнөн сотко кайрылып, мыйзамдык укуктарын калыбына келтирүүнү көздөшүүдө.